бийлик карапайым элдин талабын аткарып атат. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары Кыргызстандын территориясында Райым миллионун бир сотук жери калбайт. Баарын мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдет. Мындай ойлош керек да, Райым Матраимов десе, бул Садыр Нуркожоевичтин болсо камча Крышаевичтин душман экенин дебеш керек да. Себеп дегенде алардын мындайча айтканда, менин оюмча кушаматы деле, кастыгы деле немеси жок да. Бул карапайым элдин талабы. Бийлик карапайым элдин талабын аткарып атат. Бийликке келерде дагы айткан, Райымды миллионду бүт Кыргызстандын ырчысын улдап атыптыр, мондай болуп атып деп маалымат жетип, ошого революцияда бул талап коюлган. Мына азыркы бийлик уже криминалды да жок кылды, Райым миллион деген кармап азып туштуруп атат. Туура кылып атат. Мындайлар эми шонун шериктерине жок кылыш керек. Мунун кылышы көп. Таможняда да жүрөт. Бул себеп иштегенден кийин өзүнүн тааныштарын баарын карып коюп койгонда, мен шуну ойлойм, шону тазалап, шунун тааныштарына чейин жок кылыш керек. Шондо Кыргызстан багып жүрөт мындан баары.